Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар жана формулаларын билесиңер. Электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу кандай приборлор менен өлчөнөөрүн билесиңер. Алган билимиңерди мисал иштөөдө жана турмушта колдонууга үйрөнөсүңөр. Бизге мурдагы сабактан белгилүү болгондой, электр тогу өткөргүчтөгү заряддалган бөлүкчөлөрдүн иреттелген, багытталган кыймылы. Өткөргүчтөгү заряддуу бөлүкчөлөр электр талаасынын таасиринде кыймылга келет. Электр тогу кеңири колдонушка ээ. Себеби электр тогу аны менен иштөөгө же ички энергияга айландыра турган электр энергиясын берет. Өткөргүчтөгү заряддалган бөлүкчөлөрдүн иреттелген кыймылы менен электрдик талаа иштейт. Ушул токтун жумушу деп аталат. Эгерде убакыт бирдиги ичинде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу Q заряды агып өтсө, электр талаасы жумуш аткарат. Чынжырдын кандайдыр бир бөлүгүндөгү электр тогунун жумушун аныктоо үчүн чынжырдын учтарындагы чыңалууну чынжырдан өтүп жаткан электр зарядынын чоңдугуна көбөйтүү керек. А барабар U көбөйтүлгөн Q. Мында U өткөргүчтүн учтарындагы чыңалуу, Q өткөргүчтөн өтүп жаткан заряддын чоңдугу, А жумуш. Ток күчүнүн I барабар Q бөлүнгөн T формуласынан Q I көбөйтүлгөн T болсо, анда жумуш А барабар I көбөйтүлгөн U көбөйтүлгөн T'га барабар болот. Демек, чынжырдын участогундагы электр тогунун жумушу токтун күчүнүн, ушул участоктогу чыңалуунун жана жумуш аткарылган убакыттын маанисине барабар. Электр тогунун жумушунун бирдиги үчүн 1 джоул алынат. 1 джоул 1 ампер көбөйтүлгөн вольт көбөйтүлгөн секундага барабар. Биз электр тогунун жумушун аныктоо үчүн төмөнкүдөй биринчи тажрыйбага кайрылабыз. Тажрыйба үчүн биз жалпы чыңалуусу 4,5 вольтко барабар болгон вольтметр, амперметр, лампа, ачкыч, ток булагынан турган чынжырды чогултабыз жана убакытты өлчөө үчүн секундомер пайдаланабыз. Чынжырды туюктап 5 минута ичинде төмөнкүлөргө ээ болобуз. I барабар 0,125 ампер, U барабар 3 вольт, T барабар 300 секунда жумушту табуу керек. Жумушту табуу үчүн биз А барабар I көбөйтүлгөн U көбөйтүлгөн T формуласын пайдаланабыз. Бул формулага жогорудагы берилген маанилерди коюп, жумуш 225 джоулга барабар экендигин келтирип чыгарабыз. Бардык электр куралдары белгилүү бир убакыт аралыгында белгилүү бир энергияны керектөө үчүн иштелип чыккан. Ошондуктан токтун иштеши менен бирге ток күчү жөнүндө түшүнүк да маанилүү. Электр тогунун кубаттуулугу бул жумуштун ошол жумушту аткарууга кеткен убакытка болгон катышы. P барабар А бөлүнгөн T. Мында P кубаттуулук, А жумуш, T убакыт. Электр тогунун жумушунун формуласын пайдаланып, А барабар I көбөйтүлгөн U көбөйтүлгөн T формуласын P барабар А бөлүнгөн T формуласынын ордуна коюп, биз кубаттуулуктун дагы бир формуласын алабыз. Ал P барабар I көбөйтүлгөн U. Демек, биз электр тогунун кубаттуулугу үчүн жаңы аныктаманы алабыз. Токтун кубаттуулугу ток күчү менен чыңалуунун көбөйтүндүсүнө барабар. Кубаттуулуктун бирдиги үчүн 1 ватт алынат. 1 ватт 1 джоул бөлүнгөн 1 секундага барабар. Кубаттуулуктун бирдиги ваттан башка дагы гектаватт, киловатт, мегаватт аттуу бирдиктер менен ченелет. 1 гектаватт 100 ваттка барабар. 1 киловатт 1000 ваттка барабар. 1 мегаватт миллион ваттка барабар. Эми электр тогунун кубаттуулугун аныктоо үчүн экинчи тажрыйбага кайрылабыз. Ал үчүн бизге биринчи тажрыйбадагыдай эле чынжырды жинайбыз жана биринчи тажрыйбадагы жумуш менен убакыттын маанилерин алабыз. А барабар 225 джоул, T барабар 300 секунда. Кубаттуулукту табуу керек. Кубаттуулукту табуу үчүн биз P барабар А бөлүнгөн T формуласын пайдаланабыз. Бул формулага
Alıngan maanilerdi koyup, kubattуулuk 0,75 wattка барабар экендигин алабыз. Электр тогунун жумушун амперметр деген курал менен өлчөйбүз, ал эми кубаттуулугун вольтметр деген курал менен өлчөйбүз. Электр тогунун кубаттуулугун өлчөөчү атайын прибор бар, ал ваттметр деп аталат. Балдар, силер бүгүнкү сабакта электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу деген түшүнүктөр менен тааныштыңар жана жаңы формулаларды билдиңер. Эми дептериңерди ачып, электр тогунун жумушу жана кубаттуулугу деген темадагы жумуш менен кубаттуулуктун белгиленишин, бирдигин, формуласын, өлчөнүүчү куралдарын таблицага түшүргүлө. Дептериңерге таблицаны түшүрүп бүткөнүңөрдөн кийин үйгө тапшырма алабыз. Үй тапшырмасы. Үйүңөрдөгү электр тогун керектөөчү куралдардын чыңалуусун жана ток күчүн колдонуп, кубаттуулугун таап келгиле. Үйүңөрдөгү электр тогун керектөөчү каалагандай куралдарды алсаңар болот. Мисалы үчүн электр чайниги, микроволновка, электр плиткасы. Каалаган прибордун кубаттуулугун таап келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча аман болуңар балдар.